Акыркы мезгилдерде эмнегедир ушул чуулгандуу интернет блоктарында окуучулар менен мугалимдердин арасындагы мындай мугалимдер тараптан жаш балдарды, окуучуларды урууткан ушундай бир интернеттеги маалыматтар чыгып атат да. Анан Facebook'ta дейбизби, Instagram'da дейбизби, ушул аябай элдин ортосунда талаш тартыш жаратып атат. Бир бөлүгү уруш керек, токмоктош керек, анан тарбияланат деп атат. Бир бөлүгү айтып атат, жок, урганга акысы жок да депчи. Анан мен өзүмдүн пикирим бул, өзүмдүн пикиримде ар бир мезгилдин адамдары болот да, ар бир доордун өзүнүн адамдары болот. Мисалы, бүгүн биз каткан нам менен, суу менен, нам менен жашай албайбыз да. Бүгүнкү коом, бүгүнкү мезгилдин адамдары жашоо шарты башкача. Же болбосо тизеси жыртылган, же болбосо жамбашында жамак болгон, же носкиси жыртык кийимдерди кийип, бүгүнкү коомчулукта келип жүрө албайт. Мен Кыргызстан тууралуу айтып атам да. Ошондой эле окуучулар менен мугалимдердин ортосундагы жана уруш талаштар мага дагы жакпай турат. Анткени бүгүнкү биздин окуучуларыбыз андай токмок жегенге даяр эмес. Биз айтып атабыз да, мен деле таяк жеп чоңойгонмун, мына жакшы адам болдум деп эле жазып атышат да. Жок, ал жакшы адам болгон жок. Ал травма менен чоңойгон. Ошол жазып аткан эркек болобу, же болбосо аял болобу, ошолордун турмушунда бүгүнкү күндө сөзсүз уруш чыгып келатат үй бүлөдө. Мисалы, эркек адам мугалимден указканы башына жеп, же мел менен атып уруп, же болбосо ошого окшогон маселелер менен чоңойгон балдар жана турмуштук жолдо келгенде эле караса эң слабый ким? Колундагы аялы. Анан аялын токмоктоп баштап атат. Же болбосо ошондой эле токмок же ошондой эле бир кемсинип чоңойгон кыздар кийин чоңоюп турмуш курганда караса эле күйөөсү бир аз алсызыраак, күйөөсүнө асылып сүйлөп, же болбосо күйөөсүнө таяк уруп, же бетин аймап, ушундай да. Бул мектеп окуучу кезиндеги кандай запкы көргөн болсо, ошону кийин адам баласы бирөөдөн чыгарат.